Кутман кеш, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде Сарысеп, студияда мен Мурат Чолукеев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз жол кырсыктарынын алдын алуу тууралуу болмокчу. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокту адисти чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Тилек Оторов, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын улуу инспектору. Тилек мырза, студиябызга кош келиптир. Саламатсызбы? Эскерте өтейин, түз эфирде иштеп жатабыз. Эгерде айтылып жаткан ушул бүгүнкү күндөгү жол кырсыктарын кантип азайтса болот деген суроого жоопторуңуздар болсо, же болбосо кандайдыр бир кеңештериңиздер болсо, анда 67-01-91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу Тилек мырза, биринчи эле суроом, чындыгында эле акыркы мезгилде ушул сводкаларды карасак, өтө күндөн күнгө жол коопсуздугу сакталбаган учурлар көп катталып атат да. Статистикадан баштасак да, канча бүгүнкү күндө быйылкы жылкыга салыштырмалуу ушундай негизи 2021 жылдын башынан 9 ай ичинде республика аймагында жалпы жонунан 5000ден ашык жол кырсыгы катталып, 500ден ашык адам каза болуп, 8000ден ашык адам ар кандай жаракаттарды алып отурат. Бул баягы былтыркы 2020 жылга салыштырмалуу 29,2%га жогору болуп атат. Бул негизинен жол кырсыктарынын келип чыгуу себептери бул ушул жол эрежесин одоно бузгандык, ушул жол кырсыктарынын күнөөлүүсүнүн анализдеп көрө турган болсок, дээрлик 90%-ында ушул айдоочулардын күнөөсү менен болуп отурат. Анын эң кейиштүүсү бул жерден ушул жана мен айтып кеткен 5000ден ашык жол кырсыгынын арасынан 1000ден ашыгы ушул жаш өспүрүмдөр катышкан жол кырсыктары болуп атат. Жаш өспүрүмдөр катышкан жол кырсыктары, мындан 70ден ашык бала каза болуп, 1,5 миңден ашык бала ар кандай жаракаттарды алып отурат да. Дээрлик көбүнчө байкыл ушул жаш өспүрүмдөр ушул унаалардын ичинде жүргүнчү болуп келатып, ушул жол кырсыгына учурап, ошондой өмүрлөр үзүлүп, ушундай жаракаттарды алып отурат. Негизи мынакей статистика деп атабыз, ушу көрсөткүчтөр боюнча негизи эле бул чоң жолдордо кырсыктар көп катталып атабы, же болбосо кечиресиз, бизде телекөрүүчү байланышта бар экен, кабыл алып койгондан кийин маек улантсак. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, атабыз, оюңузду, сурооңузду билдирсеңиз болот. Саламатсыңар. Саламатчылык. Саламатсыңар. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Бул сиздер менен дайыма тыгыз байланышта иштеп жүргөн Медетбаев Кайрат Канагатович. Саламатсызбы, Кайрат мырза. Тилек мырза, ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат. Ден соолукта болуңуз. Рахмат. Аманчылык, эсенчилик болсун. Ушул Тилек мырза көп тармакта иштеп келди да. Бул баамдаганда эмес, мактаганда эмес, жактаганда эмес. Ошол киши министрликке келсе реформа өзгөрөт деген оюм бар да. Бул биринчи. Экинчи маселе, Тилек ага, могул проспект Мира Чыңгыз Айтматова көчөсүндө жана Ател Аккеменин жанында пешеход бар, билесиз. Мына өткөндө эле мен көз алдыман өттү, саат түнкү 11-де бир жаш кызды ошол жерден тебелеп каза болду. Андан кийин да бир жаш баланы тебелеп кетти. Ана ошол жерде пешеходко бир бурчуна бир светофор койбосоңор, күндө кырсык катталып атат да, күндө кырсык. Ошону мен айта албай жүргөм да Тилек, ошону бир көңүлгө алып койсоңуз. Анан үчүнчүдөн сизге узун өмүр каалайм, ден соолукта болуңуз, бар болуңуз. Ушундай агаларыбыз Ички иштер министрлигин өзгөртөт деген оюм бар. Рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Сөзсүз бул Кайрат мырзанын айтылган кебин бек кадыр мен жазып койдум. Тиешелүү биздин кызматтар бар. Биздин кызматтарга жеткирип, Бишкек шаардык милициянын кайгылуу кызматынын ошо жолдорду көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлерине жеткирем. Анализдеп карап чыгышып, ал жерде канча жол кырсыгы катталган, кандай абалда экенин көрүп туруп, анан тиешелүү жанакы жол чырагын коюу, же болбосо атайын тоскоолдук коюу, ошол иштерди жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Рахмат. Да, бизде телекөрүүчү байланышта бар экен, кабыл алып койсок. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, угуп атабыз, оюңузду, сурооңузду билдирсеңиз болот. Саламатчылык. Угуп атабыз, саламатсызбы? Мен жол кырсыгы боюнча суроо берейин дедим эле, жол эрежелери боюнчачы. Ооба. Мынау өзүңүздөргө белгилүү Молодая гвардия, Лес Толстой деген бир керемет жерибиз бар да. Ошол мосттун астынан өтүп бараткан жерде солду карай 2 тилкеден бурулса болот, оңду карай бир эле тилкеден бурулса болот.
Эми ошо ордоңку палатаны оң эки жака буруп койсо болбойбу? Болот да. Мен деле ошо автодорожный техникумду бүткөм с отличием. Анан аркы ошол эле Лев Толстой менен Чапаев көчөсү бар. Ошол жерден ошол жерди солго эле буруп койгонсуңар да эмне үчүн түзгөткөнгө дагы койгон эмессиңер. Бул элдин жол терисине эле кайсылбай билбейм эмне экенин. Анан дагы бир вопросум бар. Мына керемет ак үйдө жанагы Панфилов көчөсүн ачып койбодубу? Ооба. Ошол жерден өтүп баратканда Панфиловдун эстелигинен өткөндөн кийин ак үйдүн жанында токтоп турганга болбойт деген знак турат. Ал жерде эки бетинде тең ошондой. Чүйдөн ылдый карай ак үйдүн эки бети тең Панфилов көчөсү. Токтоп турганга знак деген турат да, токтоп турганга болбойт деген. Эми ошол жерди карап тургула. Жалаң джиптер турат ка чиркин. Жалаң. Биздин керемет ак үйдүн автоунаалары да. Эми ошол жерди элге тең карагыла да. Ошондой эле бир знак жерге барып токтоп көр, башыңды жүрүп алат тиги эме жол кайрылуу кызматы келип. Рахмат силерге. Рахмат сурооңузга 3 суроо берип өттү. Биринчи эле Молодая гвардия, Лев Толстойдогу. Молодая гвардия, Лев Толстой, Чапаева көчөлөрү бул негизинен теле көрүүчүбүз туура баамда өттү. Бул эртелиге эртең менен жанакыл немеге биздин жарандарыбыз шаар жашоочулары жумушка баратканда анан тыгын көп болчу жер. Кечинде жумуштан келаткан учурларда тыгын көп болчу жер. Тыгын көп болчу жерлерге көп ушундай анализдеп чыгып, ушундай тыгын көп болуп калган учурларда биздин ушул милиция Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы боюнча милициянын кайгылуу кызматтарынын кызматкерлери барып ал жерде жөндөөгө, кол жөндөөгө алышат. Ошондой эле жана Панфилов көчөсүндөгү токтоого болбойт деген жол белгилерин дагы айтып өттү. Бул теле көрүүчүнүн суроосун дагы мен сөзсүз түрдө милициянын кайгылуу кызматына жеткирип ушул тиешелүү чараларды көрүүгө, тиешелүү иштерди жүргүзүүгө иш алып барышканга баягы айтып маселени коюп берем. Ушул жерден эле теле көрүүчүнүн суроосун улай эле мен бир суроо бергим келип атат да. Негизи эле баягы бул көчөлөрдө эмес, автобекеттердин жандарында, башка остановкалардын жанында, аялдамаларда көптөгөн бизде дагы теле көрүүчү бар экен. Кабыл алып кандай суроомду берейин. Саламатсызбы, урматтуу теле көрүүчү? Убактабыз сурооңузду билдирсеңиз болот. Айта берейинби? Айта бериңиз, саламатсызбы? Убактабыз, саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен айта турган эме бар эле да. Жукеева Пудовкина жолу жаңы жасалбадыбы? Ошондон Суамбердиев адам Скрабинага чейин катуу машина ылдамдыкта жүрүп атат да, ошол жерге бир чара көрдүк. Эки жана ближайший полиция коюп койсоңуздар жакшы болот эле. Скрабинада школ бар, балдар өтөт, ал жерде светофор бар. Могу 45-чи домдун жанына эки жерге пешоход койду, бул жерден да балдар өтүп атат, бирок машиналар катуу өтүп атат. Ушул жерге эки Акумайдан ылдый көздөй Скрабинага чейин эки жанагы ближайший полиция коюп койсо, ичине машиналар жай өтөт эле дейм да. Сунушуңузга рахмат. Бул суроо менен атайын баягы биздин мэрия кызматкерлерине кайрылуу, ошол жердеги жашоочулар кат менен кайрыла турган болсо, сөзсүз түрдө бул жерге атайын тиешелүү кызматтардан турган баягы комиссия чыгат. Анын ичинде биздин милициянын кайгылуу кызматынын жана жолдорду көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери дагы чыгып, ал жерде карап чыгып, эгер жанакы айтылган баягы тоскоолдуктарды коюуга шарт бар боло турган болсо, ошол иштер жүргүзүлөт. Муну сөзсүз түрдө ошол жерде жашаган жашоочулар, ошол биздин теле көрүүчүбүз да кайрылып кетти. Ошол мэриянын атына кат жазып менен кайрылсаңыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, анда турган болсо, андан бул көйгөй чечилиши мүмкүн экен. Бирок ошого карабастан ага чейин дагы мен дагы жазып алдым. Муну сөзсүз түрдө ошол жанакы биздин жолдорду көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлерине жеткирем. Рахмат. Бизде да теле көрүүчү байланышта бар экен, кабыл алып коелук. Саламатсызбы, урматтуу теле көрүүчү, убактабыз сизди. Мен дагы бир суроом калып калды. Айта бериңиз. Тилек мырза. Угатам. Жанагы проспект Мира боюнча, Айтматов проспект Мира.
күндө ошол жерден өтүп, ошол жерден өз көзүм менен көрүп атам да, күндө жол кырсыктары катталат. Анан сиздердин телеграм тура айтып атат, жанагы жол кайгылуу кызматкерлеринин балдары турат. Элдерди өткөргөндүн ордуна пешоходдон каткырып күлүп коюп турушат да. Президент качан өткөндө пайда болушат, президент кеткенден 1-2 саат турат да кетип калышат. Тиякта жаш балдар өтүп атат, тиги резиденциядан ылдый көздөй келип эле уруп атат. Тиги гаилерин карап эле туруп атат да, мындай айткандачы. Ошолор жол коопсуздук кызматкерлерин жана жаш жигиттер кандай десем бир тестирөө жана өткөрүп албаса болот. Балдарыңар деле болбогон эле балдар экен дейм. Момундай эле айтайынчы мен. Рахмат. Рахмат. Жооп берип коесузбу. Эми өзүңүздөр билесиздер, бул милициянын кайгылуу кызматы проектиси 19 жылы башталган. Мындан атайын ушул кызматкерлерге кызматка алардын алдында бүт сынактан өтүшкөн. Бирок бул азыркы Кайрат мырза о дейм, Кайрат мырза ушул айтып кеткен нерсени азыр ушул телеберүүдө дагы ушул жетекчилиги көрүп отурса керек. Көрүп отурбаса сөзсүз түрдө бул маселени мен ушу айтып барам. Жанакыл жеткизесиз. Убактысында туруп анан кийин жок болуп кетип атат дегендичи. Бирок негизинен баягы өздүк курам дислокациясы боюнча коюп аварийный опасный участоктарга дислокация менен коюлат. Бирден бир ушу жерди көзөмөлгө алыш үчүн жетекчилигине жеткирип айтам. Мен суроомо жооп берип койсоңуз, аялдамаларда мынакей көбүнчө ушул такси айдаган айдоочулардын автоунаалары көп токтоп, тыгынды пайда кылат да, коомдук транспорттор, башкача айтканда автобус, троллейбустар токтобойт да. Токтоого мүмкүнчүлүктөрү жок да. Бир гана борбордук көчөлөрдө алар турбаганга аракет кылышат, шаардын чет жактарында бөлөк көчөлөрдө өтө көп туруп атышат да. Ошо боюнча ушундай мыйзам бузууларды телекөрүүчүлөрдүн арасында жарандар көрүп калса, каяка кайрылса болот жана кандай жол менен токтотуш керек да ушу мыйзамсыз иштерди? Туура айтасыз, көбүнчө аялдамаларга такси кызматы менен алектенген жеке ишкерлер деп коёбуз. Ошол шекиллер аялдамаларга токтоп туруп алып, коомдук транспорттардын токтошуна жолтоо болуп, шаар ичинде тыгындарды пайдаланып атышат да. Мындай учурларды байкай турган болсо, биздин жарандарыбыз Бишкек шаарында мисалы үчүн 63 53 01 81 номеру бар. Андан тышкары 63 09 01 биздин башкы башкармалыктын ишеним телефону бар. Ошол телефондорго кайрылып, ушундай кабарлар боло турган болсо, маалыматтар боло турган болсо, айтып турса болот. Себеби кала кеңейип баратат, жарандардын саны көп, автоунааларда албетте көп. Сиздердин кызматкерлердин жетишпей калышы да мүмкүн да. Ошол себептен билип алыш керек да, каяка эмне кылып кайрылышты. Транспорттун саны да көбөйүп атат күндөн күнгө, анын менен бирге эле айдоочулардын саны да көбөйүп атат. Бирок кызматкерлердин саны ошол эле бойдон калып атат. Ошондуктан жетишпей калган жерлер да бар, туура баамдадыңыз. Ошол себептен биздин жарандардан эгер ушундай кайрылуулар боло турган болсо, сөзсүз түрдө чаралар көрүлүп турат. Мынакей биз жол кырсыктардын алдын алуу деп атабыз да, негизи эле кантип ушу кырсыктардын санын азайтсак болот? Аны үчүн эмне кылышыбыз керек? Дагы токтомдор же мыйзам кабыл алышыбыз керекпи? Жол кырсыктарын алдын алуу үчүн биринчиден азыркы учурда биздин кызмат тарабынан баягы мамлекеттик кызматтар арасындагы бир мерчем иштеп чыгып, ошону иш жүргүзүүгө берип жатабыз. Кандай? Бул мисалы үчүн бир гана милициянын кызматкерлеринин аркасынан эмес. Мисалы үчүн ошол эле жол кырсыгы боло турган болсо, ал жерде ким болот биринчи? Биринчи ошол эки жерде сөзсүз түрдө ошол эле айдоочулар болот. Ошол эле айдоочулар, ошол эле жүргүнчүлөр болот. Ошол менин жеке оюм, ошол экилерди эгер жол кырсыктарынын баягы каза болгондордун жана ошол жаракат алгандардын санын азайтабыз десек, бул жерден негизи жана биздин жарым ай коому бар эмеспи, кызыл жарым ай коому
жанакы эле саламаттык сактоо министрлиги баягы көбүнчө биз көпчүлүк акыркы учурда баягы көп эле байкап атабыз, жол кырсыгы болду десе эле биздин өзгөчө кырдаалдар министрлиги келип чыгат. Баланча жерде жол кырсыгы болуптур, баланча киши каза болуптур, анан баланча киши жаракат алыптыр, анын каза болгондордун милиция кызматына өткөрүп берип койдук. Тиги жаракат алгандарын баягы медицина кызматына өткөрүп берип койдук деген маалыматтар социалдык түйүндөрдө ушундай чыгып жатат. Бундай эмес, эгерде ошол эки биздин жарандарыбыз өзгөчө бирдиктүү иш алып баруу менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги менен биздин жарандарды массовый түрдө баягы биринчи медициналык жардам көрсөтүүгө туура көрсөтүүгө баягы үйрөтө турган болсо, ошол жерде жол кырсыгы болгондо милициядан дагы баягы доктурлардан тийиштүү кызматтар келгенче ошол жердеги жарандар жардамды көрсөтүү туура жардам көрсөтөт да, туура жардам көрсөтүп ошол эки жерден бир өмүрдү сактап кала турган болсо, биз ошондо чоң жетишкендикте жетишет элек деген ойдомун да. Ошол эле учурда жанагы биздин өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы мисалы үчүн ошондой деген маалыматтар, жанакыдай маалыматтарды угабыз. Тиги өткөрүп берип койду, бага өткөрүп койду. Ошол эле учурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан ошол жол кырсыгына барып, баланча кишинин өмүрүн сактап калды деген маалымат боло турган болсо, биз сактап калып ошол экинде маалымат чыга турган болсо, биз ошондо чоң жетишкендикте жетишет. Демек, биринчи жарандарды тез жардам көрсөтүүгө, биринчи жардамды көрсөтүүгө 3 министрлик биригип бир кандайдыр бир аракеттерди кылыш керек деп атасыз. Ошол баягы бала билимди мектептен алат дейт. Мисалы үчүн мектепке барып туруп, биздин кызматкерлер бекитилген, мугалимдер үйрөтүшөт, баягы жол эрежеси боюнча балдардан сурай турган болсо, балдар айтып берет. Ошо жашылга өтүш керек, атайын өткөлдөн өтүш керек деп жакшынакай айтып берет. Бирок ошол эле убакта тарбияны бала ата-энеден алат да. Ата-эне тескери жагын көрсөтөт. Мындай айтканда, баягы мектепке алып келген учурда баласын жетелеп алып, баягы туура эмес жерден өткөн ата-энелерди биз көп эле байкайбыз, туурабы? Бирок ошол ата-эне ошол экин жазаардын алдында кичине ойлонушу керек. Эртең ушул эле менин балам мен жокто ушул экини ушул жерден жазайбы депчи, жазабай коебу депчи. Анткени ошол бала ошол экини кайталашы мүмкүн. Мисалы үчүн же болбосо баланы мектепке алып келатат машина менен. Атайын баягы курду бекитпей алып келет көп эле ата-энелер. Анан ошол эки эгерде курду коопсуздук курдуна бекитип кое турган болсо, кырсыкты эч кимге каалабайбыз, бирок кичине кырсык боло турган күндө дагы ал бекитилген кур менен отурган бала жаракат албай, жаракат алса дагы жеңил жаракат алышы мүмкүн. Ал эми бош отурган бала сөзсүз турда оор жаракат алып калышы мүмкүн. Ошондой элементардуу нерселерди, ошо тарбияны кичинекейден баштап үйрөтүшүбүз керек балдаргачы. Андан тышкары ошол эле жанакы негизинен баягы жалпы эле элибиз ушул аң сезими ойгонуш керек да, ушул жол тартибинин аң сезими ойгонуп, аң сезимди ар бир адам аң сезимди карап, жол жүргүнчү болобу, жол кыймыл, ар бир жол кыймылын катышуучусу аң сезимди карап, жана жол эрежесинде жазылган айдоочулардын, баягы жөө жүргүнчүлөрдүн, жада калса ушул эки машиненин унаанын ичинде келип аткан жүргүнчүлөрдүн милдеттери бар. Ошол милдеттерди так туура аткарганга, анан жоопкерчилик ошол жанында отургандарга, тегерегинде жүргөн башка жол кыймылынын катышуучуларынын алдындагы жоопкерчилигин туура сезип, туура караса, биз ошондо чоң көп жакшы нерселерге жетишет. Андан тышкары Тилек мырза, мынакей акыркы мезгилде Кыргызстанда, биздин эле ушу Бишкек шаарында айдоочуларды окутуучу мектептердин саны өтө эле көп болгон. Көпчүлүк учурларда жол кырсыктары ушул айдоочулардын сиз айтып аткан жол эрежесин билбегендиктен келип чыгып атат да. Көзөмөлгө алып атасыздарбы? Ушулда сиздерге карайбы негизи эле ушул айдоочуларды окуткан мектептер? Ошол жердеги азыркы учурда ошол айдоочуларды окуткан мектептерге лицензияны билим берүү министрлиги берет да. Анан ошолор көзөмөлгө алат.
ошолор анан кийин айдоочулук күбөлүктү берүү алып атканда сиздер алышат. Жок, аны дагы биз эмес, азыркы учурда унаа мамлекеттик ишканасы аркылуу жүргүзүлөт. Ал баягы биздин кызматтын иши бул ошол жолдордогу бузууларды, жол кыймылдын коопсуздугун алдын алуу, жол кырсыктарын алдын алуу иштерин жүргүзүү негизинен ошол экеле. Бул туурабы сиздин оюңузча? Ушундай бөлүнүп калган. Жок, эми бөлүнгөнү ошондой бөлүнсө дагы ошол ар бири жоопкерчиликти аткарыш керек. Бизде телегөчү байланышта экен, кечирип коебуз. Байланышта экен, кабыл алып коелук. Саламатсызбы, угат атабыз сизди? Алло. Угат атабыз, саламатсызбы? Салам алейкум. Алейкум салам, сүйлөй бериңиз. Үзүлүп калды, дагы бир жолу байланышка чыкканга аракет кылып көрүңүз. Туура айтасыз. Жооптуу мамиле кылышыбыз керек деп. Менин сөзүм балким туура эместир, сиз тактап берерсиз. Көп күнөө чындыгында эле ушу айдоочулардын кесепетинен ушундай өзүңүз айтып аткандай эле 500 киши каза болуп атат, 8000 киши жаракат, 50 миңден киши ашык киши авария катталып атыптыр да бүгүнкү жол кырсыктары. Ушунун баарына эле айдоочулар күнөөлүүбү? Көпчүлүк дээрлик баягы анализди карай турган болсок, булардын жанакыл жогоруда мен айтып кеткен, мисалы үчүн 5000ден ашык жол кырсыгынын 90% ашыгы ошол айдоочулардын күнөөсү менен катталат. Бул суроону бекер берген жокмун, Тилек мырза? Демек, айдоочуларда күнөөлүү көбүрөөк 90% деп атасыз да. Ушул жол кырсыктарынын биз айтып аткан ушу 500дөн ашкан каза болгон адамдардын көпчүлүгү ушу чоң жолдордо болуп атат. Башкача айтканда Бишкек Тоору-Карт, Бишкектен Ошту Көзтөй. Ошол учурларда көбүнчө таксидеги такси айдап бараткан айдоочулардын айыбынан ошолордун күнөөсүнөн болуп атат да. Көзөмөлгө алса болобу ошо айдаган адамдар. Ушул жанагы оор кесепеттерди алып келген, бир эле жол кырсыгынан бир канча кишинин өмүрүн алып кеткен, же болбосо бир канча кишинин ошол эки жанакыл ден соолугуна залакка келтирген ушул жол кырсыктары ушул чоң эл аралык автожолдордо, башкача айтканда Бишкек Ош, Бишкек Нарын Тоору-Карт, Бишкек Балыкчы, Каракол ушундай чоң унаа жолдордо катталып атат. Анан ал катталгандан дагы ошол жанакыл жеке ишкер такси менен алектенген айдоочулар, же болбосо коомдук транспорт жана жанакыл микроавтобустар менен маршрутка деп коебуз го, жалпак микроавтобустарды айдаган айдоочулар жол кырсыгына катышканда ошондо ар бир унаанын ичинде, мисалы үчүн мына 2-3 күн эле мурунку жол кырсыгын ала турган болсок, Талас областында болуп аткан бир унаанын ичинен айдоочудан бөлөк 7 киши, 8 киши, баш аягы 8 киши, анын ичинен бир өспүрүм бала каза болуп атат. Ошол ал айдоочу дагы баягы такталбаган маалыматтарга караганда буга чейин ушул такси кызматы менен алектенип келген деген маалыматы бар. Ошондой эле ошол күнү Бишкектен барып кайра кечки саат 10 болуп кеткенине карабастан кайра Берикөздөй уктабай эс албастан кайра жөнөгөн. Кайра Берикөздөй чыккан деген маалыматтар бар. Эми мунун баарына тергөө кызматы сөзсүз түрдө иликтеп чыгып юридикалык баа берет. Тергөө кызматына өткөрүлүп берилген, бирок ошентсе дагы эми андай кырсыкты эч кимдин башына бербесин деген. Ооба. Биз азыр сиз экөөбүз ошол Талас облусунда болуп өткөн бир гана ошол жол кырсыгын айтып атабыз. Жайбы кандай жол кырсыктар канча болду мынакей? Ошо сиз айтып өткөн эле Тоору-Карт жолунда, Бишкек Ысык көл жолунда канча деген ушундай учурлар катталды? Көбүнчө сиз айтып аткандай эле ошол жеке ишкерлердин азабынан да. Ооба, бул жерден ушул жол эрежесин одоно бузуунун кесепетинен келип чыгып атат да. Бул жерден айдоочуларыбыз ылдамдыкты сакташпайт. Ошол эле убакта ылдамдык менен бираттап карама-каршы тилкеге чыгып кетип атышат, карама-каршы тилкеге чыгып шашып. Чындыгын айтканда жанакыл ошол такси кызматтарынын арасынан мен ошол жайкы учурда көбүнчө көп катталды быйыл. Каттаганда мен бир күндүн ичинде барып келе калдым. Бир күндүн ичинде 2 жолу Чолпон Атага барып келдим деп мактанычтык менен айткан айдоочуларыбыз бар. Мунун баарын жазап кереги жок, мунун баарын айтып кереги жок. Ушул боюнча мынакей айтып койсоңуз, сизди көрүп аткан жалпы ушу айдоочуларга так кесе түшүндүрүп койсоңуз ушуну. Себеби
рулда отурган айдоочу бул деген ошо автоунаасынын ичинде отурган ар бир адамдын өмүрү үчүн өзүнүкүнөн биринчи жооп берет да. Мен ушул жалпы эле биздин айдоочуларыбызга кайрылып кетет элем. Урматтуу айдоочулар, баягы биз ушул рулга отургандан баштап эле өзүбүздүн жаныбыздагы жана ушул тегерегибиздеги баардык жол кыймылдын катышуучуларына жооптубуз. Ошол жооптуу болгондуктан ушул жол эрежесинин ар бир тартибин, милдетибизди туура аткарып, сак болуп, ушул жол кырсыгынан учурабай, аман эсен бир жетчү жерибизге аман эсен жетип алып, Рахмат. аң сезимибизди ойготуп, ошону туура карап жүрөлүчү. Рахмат. Бизде телекөрүүчү байланышта бар экен, кабыл алып койсок. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, угуп атабыз сизди. Угуп атабыз, саламатсызбы? Сыналгыдан алысыраак болсоңуз, урматтуу телекөрүүчү, сурооңузду, оюңузду билдирсеңиз болот. Бере бериңиз. Угуп атабыз, саламатсызбы? Башка бир намында аталып кеткен болчу да. Ошону вакытында тендисин эски хозяин таппайдан башка кандай бир жолдор барбы аталып кеткен. Эме аталып кеткен ошол эски тепаттын дубликатын алганда. Рахмат. Сиз урматтуу телекөрүүчү, бул суроо менен негизи жанагы Калктык тейлөө кызматына унаа мамлекеттик ишканасына кайрылышыңыз керек. Туура айтыптыр. Аны ушул кайра ушул каттоо баракчасын каттоо китепчесин алыш үчүн бул сөзсүз түрдө ушул унаа катталган ээси болушу керек. Ал эми ушул ээси жок болуп табылбай атса маселени чечиш үчүн ушул унаа мамлекеттик ишканасына барып, ошол жерден ошол кызматкерден, ошол жердеги кызматкерлерден толук маалымат алып, анан иш алып барсаңыз болот. Мынакей азыр бизде коопсуз шаар Кыргызстанда, Бишкекте өз ишин алып барып атат да. Ушу жол кырсыгын токтотуш үчүн ушу коопсуз шаар канчалык деңгээлде жардам берип атат? Эффективдүү экен? Коопсуз шаар долбоору азыркы учурда бизде болгону Бишкек шаарында, жана ошондой эле жок, жана ошондой эле Ош шаарына кире элек, Чүй аймагында болчу. Жана ошондой эле Бишкек Торгат жолдорунда. Бишкек Торгат, Бишкек Ош жолунун айрым аймактарында бардыгында эмес. Бишкек шаарындагы бардык жери толук камтыла элек. Бишкектен алып көрөлүк да, канчалык эффект берип атат. Ошо анализдеп көрө турган болсок, негизи ушул Бишкектин дагы бизде телекөрүүчү байланышта бар экен, угуп коюп, андан кийин менин суроомо жооп берип койсоңуз. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, угуп атабыз сизди. Саламатчылык. Угуп атабыз сизди. Алло. Угуп атабыз. Суроо берейин дедим эле. угуп атабыз. Бул жол кырсыктар нарбу деген бул мен суроо мындай болуп атат да. Канча пайыз ошо кырсыктар жолдун начарлыгынан болуп атат, белгилейт бул жөнүндө сөз кылбайт экенсиз. Ошол жөнүндө айтсаңыз. Бул бир. Экинчиси, жанагы бул өкмөттүн күнөөсү деп айтсак болот да, чын айтпайсыңар. Экинчиси, тиги ошол окуткан окуу жайлар бул деле өкмөттү, Кыргыз өкмөтүнүкү да. Өкмөттүн мында да өкмөт күнөөлөрү бар. Ошону ачык айтсаңар, өкмөттүк кыбырамакты, баары эле силерде элди күнөөсү, өкмөт качан күнөөлүү болот? Ошону айтпайсыңар, жол начар, окутуу начар. Бул жерден урматтуу телекөрүүчү, мен сиз менен макул эмесмин, себеби бул жерден элди эч ким күнөөлөгөн жок. Бул жерде айдоочулардын сабатсыздыгы, жол эрежесин билбейдиген жөнүндө сөз болуп атат да. Эл жөнүндө бардык айдоочулар күнөөлүү деп эч ким айткан жок да. Жол тууралуу туура айтасыз, мен макулмун. Жолдун чындыгында эле кай бир учурларда ушундай жол кырсыгынын катталгандыгынын бирден бир себептери бул жолдордун начарлыгы. Мисалы үчүн окутуу боюнча, мына телекөрүүчүгө айтып кетет элем, окутуу боюнча жаңы эле айтып кеттик го. Аны Билим берүү министрлиги тарабынан жанагы автомектептерге лицензиялар берилип, азыр окутууларды ошол автомектептер жүргүзөт. Анан кийин жана жол боюнча, жолдордун
абалынан дагы андай анализ бизде сөзсүз түрдө бар, бирок азыркы учурда өзүңүз деле байкап жүрөсүз, байкап турасыз, мындай оор кесепеттерди алып келген жол кырсыктары ошо начар жолдордо эмес, тескеринче оңдоп койгон жолдордо болуп жатпайбы, урматтуу теле көрүүчү? Ошо эки жерден ошол ылдамдыкты сактабастан катуу өтүп, ошо эки жерлерден карама-каршы тилкеге чыгып кетип, боодарылып кетип, же болбосо башка ушундай алас алып кетип же кагылышып ушундай оор кесепеттерди алып келген жол кырсыктар болуп атпайбы? Бул жерден эң башкысы мен сизге өкмөт деле неме бул жерден баягы экономика же болбосо бөлөк нерсе өкмөт сиз айтып аткан мен күнөөлөгүм келбейт. Мен өзүм авто айдаган баягы адаммын. Көп жылдардан бери автоуну айдаймын. Тартипти сактап, жол эрежесин сакташ керек деген жөнүндө сөз болуп атат. Ар бир адамна мен сизге кошуламын. Рулга отурдуңбу? Сөзсүз түрдө айтылган, берилген жол эрежесин сактап айдаш керек деген сөз болуп атат да. Ошондо жол кырсыктары азаят. Ар бирибиз өзүбүзгө, мойнубузга сөзсүз түрдө ала жүрүшүбүз керек. Отурдум, демек мен тартип менен айдашым керек деп. Себеби ошол эле Европада, ошол эле өнүккөн мамлекеттерде бардыгы башкача. Мен барып жүргөн киши катары айтайын. Кандай жол эрежеси, кандай эмелер турса, знактар турса, ошого жараша айдашат да. Бизде ал нерсени унутканбыз. Мойнубузга алышыбыз керек. Биздин эле айдоочуларыбыз ошол мисалы үчүн ошол эле Казакстанга же болбосо Россияга чыга турган болсо, ошол экилердин мыйзамы менен, ошол экилердин ошо биздегидей эле жол эрежелери менен так сактап айдашат. Ал эми бизге келгенде эле ошол аппараттык программалык комплекстер турган жерлерден кыбырып айдап калышат дагы эле, андан өткөндөн кийин эле баягы тартип бузуулар болуп жатпайбы? Анан биздин жана теле көрүүчү менен мен да макул эмесмин. Биздин милдеттерибиз так аткарбайбыз, мыйзамдарыбызды билебиз. Бүт эле бүт баарын аябай жакшы билебиз да. Ар бирибиз өзүбүздүн милдетибизди так аткарбайбыз да. Ошо жана жол эрежесинде жазылган милдеттер бар. Айдоочунун милдети бар, жөө жүргүнчүнүн милдети бар. Ошол унаанын ичиндеги отурган жүргүнчүнүн милдети бар. Ошол эле мал айдаган баягы малчынын милдети бар. Ошонун бүт баарын тең эгер так аткарып, ошол экиге жоопкерчиликке алып туура иш кылсак, ошондо биз көп нерсеге жетишебиз. Мисалы Тилек мырза дагы ушул жерден кичине анализдеп койсок, себеби баарыбыздын ушуну билип алышыбыз керек да. Жогоруда мисал кылып өткөрдүк. Талас облусунда мынакей 8 адамдын өмүрү кыйылып атат. Арасында жаш баланын өмүрү кыйылып атат. Бул эмне деген чоң трагедия да. Ошол жерде жол да күнөөлүү эмес, өкмөт да күнөөлүү эмес, эч ким күнөөлүү эмес. Машинени автоунан айдап бараткан айдоочу күнөөлүү. Эмне үчүн? Акчанын аркасына эч ким жеткен эмес. Уктап, эс алып ал, андан кийин тартип менен айда. Берилгенби 80 менен айда. 100 болсо 100 менен айда, 60 болсо 60 менен айдаса, мынакей чоң трагедия болмок эмес. Ошону ар бир биздин жарандар, теле көрүүчүлөр, авто айдоочулар эсибизге алышыбыз керек да. Аны биз эч качан сактабайын, жол эрежесин сактамайын, бизде бул кырсык токтобойт. Улана берет. Чындыгын эле айталы, коронавирус деп коебуз, коронавирус эмес, мына 2 жылдын ичинде жол кырсыгынан каза болгондордун саны Кыргызстанда күндөн күнгө өсүп, коронавирус дече аттап кеттик да. Бул өтө коркунучтуу маселе, бул өтө коркунучтуу көйгөй. Муну сөзсүз түрдө эске алышыбыз керек да. Сиз туура айтасыз. Ар бир жаран өзүнүн балдарын жол эрежесин кандай сактап жүрүүнү башынан үйрөтүшүбүз керек да. Мен сизге суроо бердим эле, коопсуз шаар боюнча канчалык эффектив болуп атат да Бишкек шаарында? Аппараттык программалык комплекстер турган жерлерде бизде 50-60%га чейин жол кырсыктарынын саны төмөндөдү. Бирок калган башка жерлерде чындыгын айтканда баягы тартип бузуулар көп эле болуп атпайбы? Аны практика жүзүндө деле көп байкап жүрөбүз. Аппараттык программалык комплекстер турган жерлерден кыбырап айдап калат, так сактайт бүт баарын тең. Ал эми өткөндөн кийин же болбосо атайын бизден күзөт кызматынын постторубуз турган жерлерден акырын өтүп калышат, андан кийин эле кайра баягы
бузууларга аракет кылып атышпайбы. Эми 2022 жылы республиканын баардык аймагын ошол коопсуздар долбоору менен толук тейлөнө турган болсо, мен ойлойм ушул биз ушул жол кырсыгынын санын азайтууга көп жакшы өбөлгөлөр болот деп. Тилек мырза, ушул жерден дагы бир биз программанын башталышында аннотация түшүндүрүү берип койдуңуз эле. Ушул жөнүндө да телекөрүүчүлөргө кичине маалымат берип койсок, себеби туура эмес жерге автоунааларды токтотуп койгондо эвакуаторлор келип алып кетип калып атпайбы? Ошол мезгилде айдоочу эгерде автоунаанын жанында болуп калса, кандай иш-аракеттерди жүргүзсө болот? Автоунааны алып кетпей алып калса болобу? Анын жолдору кандай? Эгерде мисалы үчүн азыр Бишкек шаарында, Ош шаарларында, ошо жана башка шаарлар жерлерде деле ошол жанакы туура эмес турган унааларды эвакуациялоо жүрүп атпайбы? Эгерде ошол экени эвакуация жүрүп аткан мезгилде, көтөрүп салып аткан мезгилде ошол айдоочу унаанын ээси келип кала турган болсо, ал унаанын ээси ошол машинесинен тиешелүү айдоочулук күбөлүгүн же машинесинен же жанында болобу, айдоочулук күбөлүгүн ошол каттоо, унаанын каттоо китепчесин ошол жерде кызматкерге берип, унааны ошол жерден алып кетпестен жүрүп кете электе келип калса деген да. Алып кетпестен ошол жерден Жүктөп койсо деле түшүрүп берип, ошол жерден протокол түзүп туруп, анан кийин бузуулар тууралуу протоколун түзүп туруп, андан кийин ошондой кызматкер ошондой чара көрүшү керек. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздердин туура эмес жерде автоунааңыз токтоп калып, эвакуация келип, машинеге жүктөп атса өзлөрүнүн, сиз ошол жерден чек паспорт, машина документтерин көргөзүп түшүрүп калып, мыйзам бузулган, эмне боюнча мыйзам бузулган гана штрафты, айыппулду төлөп коюп алып калсаңыз болот экен да. Бул өтө маанилүү да. Көбүбүз билчү эмес. Мен мына сизден бүгүн бул нерсени угуп атам. Жол кырсыктары боюнча мынакей жөө жүргүнчүлөрдүн арасында дагы баягы ушу мыйзам бузуулар болуп атабы? Себеби көп байкабыз, Бишкектин сиз айтып аткандай эле ар кайсы жерден сүркөп өткөн адамдар көп да. Аларга кандайдыр айыппулдар каралганбы? Айдоочунун баарын эле күнөөлөй бериш керек да. Ооба, азыркы учурда мына бизге республика аймагында, бир гана Бишкек эмес, республика аймагында ушул жөө жүргүнчү аталыштагы иш-чара өтүп жатат. Кайсы күндөр экенин мен баягы мындай токтолбой эле кетейин. Айтпай эле коюңуз. Себеп дегенде баягы ушул күндөрү болот экен деп баягы эрте даярдык болбосун дегендейчи. Анткени себеп дегенде жол эрежеси баардык учурларда сакталыш керек. Ушул иш-чаралардын негизинде ушул туура эмес жол эрежесин бузган жөө жүргүнчүлөргө дагы ошол жол белгисин, жол эрежесинде ошо атайын жөө жүргүнчүлөрдүн милдеттери жазылган. Жөө жүргүнчү, жөө адам кандай жол эрежесин кандай кайсы жерден басыш керек, кандай өтүш керек деп жол эрежесин сактоо боюнча так көрсөтүлгөн. Ошондой жол эрежесине туура эмес сактабаган жөө жүргүнчүлөргө бузуулар тууралуу протокол түзүлөт. Бузуулар тууралуу протокол түзүлүп, бузуулар тууралуу кодекстин негизинде андай жөө жүргүнчүлөргө айып көрсөтүлгөн. Биринчи категорияда айып көрсөтүлгөн. Канча сом? Биринчи категорияда бул 1000 сомго чейинки айып көрсөтүлгөн. Ошо эгерде туура эмес ушул өтө турган болсо, туура эмес жол эрежесин бузса, ал жөө жүргүнчүгө дагы ушундай чаралар көрүлөт. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, бир гана айдоочуларды күнөөлөй бербей, жүргүнчүлөр дагы жол эрежесин сактоого аракет кылыш керек экен. Бизде телекөрүүчү байланыста бар экен. Кабыл алып коелук. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, угуп атабыз сизди. Айтып берейинби? Айтып бериңиз, угуп атабыз. Кабыл алдык, угуп атабыз. Саламатсызбы? Угуп атабыз. Босқа видео камера бар. Прекрасно айтып атсыздар. Мынча саатта келип калды, мынча саатта барып калды. Эртең кеткен машина регистрацияга кетип аткан, регистрация кылбайт. Бир күндөн бир регистрация орто кетип атат. Уктабай жатат. Çok жолдорун жаман. Эми өкмөт күнөө болду, шофер күнөө болду. Ошондо билеттени калтырдыңыз андай жайдырды. Мына эртең менен өттүрүп топта. Айда кетинде бетер кандай келет ала. Уктабай. Бул сунушуңузга туура
Туура бул сунушуңузга мен толугу менен кошулам. Туура айтасыз, көзөмөлгө алыш керек деп атат. Телегөрүүчүнүн сунушу менен мен дагы макулмун, себеп дегенде муну көзөмөлгө алыш керек, бирок тилекке каршы ушул такси кызматы менен кызмат өткөн айдоочуларды көзөмөлгө алган бир дагы мамлекеттик орган жок да. Сиздер көзөмөлгө ала албайсыздарбы? Биздин кызматкерлер буларды жанакы айтып атпайбы, регистрация кылат. Регистрация кылып, бирөөсү эскертип алат, бирок кайсы токтоп, мыйзам, туура айтасыз, мыйзам долбоору жок. Чара көрө албайт. Эмне үчүн сен уктабай келип атасың да, ага чара көрө албайт да. Туура. Демек, телегөрүүчү көтөргөн ушул маселени сиз да көтөрүп чыксаңыз болот экен. Бул биздин кызмат тарабынан негизи көтөрүлгөн маселе, жанакы мен башында айтып кеттим эле, бизде мамлекеттик кызматтар ортосундагы ишмерчем иштелип чыкты деп, ал ишмерчемге да киргизилген. Качан ишке кирет? Бул иш азыркы учурда макулдашылып бүттү. Буюрса ушул ишмерчемдин негизинде иш жүргүзүлөт. Рахмат, ушуну менен биздин убактыбыз такырып соңуна келип жетти. Мен сизге 1 минут убакыт берейин. Кайрылууңуз болсо телегөрүүчүлөргө айтып өтсөңүз болот. Мен эми жалпы эле кыргыз элине, жалпы эле ушул биздин жол кыймылынын катышуучуларына, айдоочуларга болобу, жөө жүргүнчүлөргө болобу, баардыгыңыздарга жолуңуздар шыдыр болсун, жолдошуңуздар кыдыр болсун, дайыма аманчылыкта, кырсыгы жок, биздин кыргыз элибиз ушул жол кырсыгы жок, кырсыктан тышкары болуп эле жакшынакай ак жолдун үстүндө жүрөлү деген каалоо тилек. Рахмат Тилек мырза, убактыңызды бөлүп бизге келип ушу жол кырсыктарын кантип алдын алсак болот, кантип токтотсок болот, жол эрежелери тууралуу кенен маалымат бергениңизге, телегөрүүчүлөрдүн суроолоруна жооп бергениңизге ыраазычылык билдиремин. Ишиңиздерге ийгилик. Ушуну менен биздин программа соңуна келип жетти. Эң башкысы ден соолукта болуңуздар, амандыкта, сак саламатта калыңыздар.